Жаңылыктарды улантабыз. Кыргызстандагы эң ири алтын кени болгон Кумтөрдү иштелип жаткан Центера компаниясы кыргыз өкмөтү коюп жаткан экологиялык жана башка доолор боюнча арызданып Гаагадагы эл аралык сотко кайрылганын өткөн жумада билдирди. Бишкектин район аралык соту Кумтөр компаниясынын 6-7 миллиард сом айыпка жыккан, бирок компания соттун мындай чечими менен макул эмес. Туңгуюкта болуп жаткан Центера менен кыргыз өкмөтүнүн ортосундагы Кумтөр долбоорун кайра түзүү боюнча сүйлөшүүлөр эми кандай болот? Кабарчыбыздын адистеринин пикирин угуп келди. Кумтөр кенинин айланасындагы чыр-чатак биринчи эле жолу болуп жаткан жок. Бул ирет Бишкек район аралык соту алтынды казып жаткан чет өлкөлүк Центера компаниясынын мойнуна дээрлик 7 миллиард сом дилди. Мындай доого мамлекеттик экотехинспекция экологиялык зыян боюнча Кумтөргө каршы сотко жалпысынан 4 доо арыз берген. Анткени менен география илимдеринин доктору профессор Эмил Шукуров Кыргызстан тарап бул ирет койгон негиздери жөнсүз экенин, ал эми соттун чечими болсо аша чапкандык катары баалайт. Кумтөр сыяктуу эле башка кен казган жерлер экологияга бир топ зыян алып келип атат. Эмне үчүн алар туурасында айтпайбыз? Ооба, алтын казган аймакта айлана чөйрө булганбай койбойт. Эгер ошончолук эле кыргыз экологиясын кирдеп жатканына тынчсызданып атсак, анда калган чакан компанияларды да компенсация төлөтүүгө мажбурлашыбыз керек. Анткени менен аталган акчаны төлөөдөн баш тартып жаткан канадалык компания Гаагадагы эл аралык сотко арызданарын кыргыз өкмөтүнө дагы кулак кагыш кылды. Буга жооп катары Кыргызстан каршылык билдирбешин, бирок ошол эле маалда карапайым элдин кызыкчылыгын дайыма биринчи орунга коёрун билдирди. Айрым адистер бул ирет дагы Кыргызстандын шансы аз экенин белгилейт. Анткени Кумтөр менен соттошуп эле жаткан өлкө бир эмес бир нече жолу буга чейин эл аралык соттон жеңилгенин эске салышат. Албетте кыргыздын соттору өз жеринде жеңе бериши мүмкүн. Бирок чет жерден утулса, албетте казынадан акча төлөнгөнү менен ал каражаттар элдики болуп атпайбы? Демек, бул жерден чырды баштап коюп, өкмөт кийин эч кандай жоопкерчиликти албай жатат дегенди түшүндүрөт. Ошондой эле юрист адистер дагы эл аралык аренада соттон утулуу бир гана каражат жагынан алып караганда эмес, имиджге дагы терс таасирин тийгизерин эске алышы керектигин белгилешет. Бюджеттин кирешесин түзгөн кендин токтоп калышы Кыргызстандын инвестициялык климатын артка сүйрөйт дешет. Свалились, хорошо было бы вначале все это. Биз түшүнүшүбүз керек. Мисалы, биз башка инвесторлор келген күндө дагы мурунку кесиптештерине кандай мамиле жасалганын көрүп, канчалык акча салса түшүмүн берет деп ойлонушат. Ошондуктан башка инвесторлор табылган күндө да Кыргызстанга сөз тиерин унутпашыбыз керек. Проводить желательно, чтобы это все не сказывалось на нашем инвестиционном климате, да? Азырынча Кумтөр ишканасы арбитраждык сотто каралчу маселени чечүү кеч эместигин белгилейт. Тактап айтканда, канадалык ишкерлер өкмөт менен маселени ачык сүйлөшүүгө даяр экендигин айтышууда.